Математикада көбөйтүү амалын аткарганда биз мамыча түрүндө, андан кийин таблицага таянып, же болбосо калькулятордун жардамында чыгарабыз. Эгерде жаныбызда таблица дагы, калькулятор дагы жок болсо, кандай ыкма менен чыгарсак болот? Япон ыкмасы жөнүндө силерге бир аз түшүндүк берип кетейин. Биз 12ге 32-ни көбөйтүүнү япон ыкмасы менен көрсөтүп берейин. 12 1 жана 2 деген сан. Аны биринчи бир сызык, бир аз төмөн жака 2 сызык. Бул 12 дегенди түшүндүрөт. Андан кийин көбөйтүлүүчү сандарды ушуга карама каршы кесилишүү иретинде сызабыз. 30да 3 бирдик бар. Андан кийин 2, 32. Андан кийин кесилишкен ар бир чекитти эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Андан кийин бул 2 кесилиш бири-бирине кошулат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Андан кийинки жүздүгү 1, 2, 3. Демек, 12-ни 32-ге өткөндө 384 деген сан келип чыгат. Бул ыкма менен биз 384 деген натыйжаны кантип алдык десеңиз, дагы бир ирет түшүндүрө кетейин. Кесилишүүчү чекиттерди эсептейбиз. Кесилишкен чекиттердин эң төмөнкү жагынан баштайбыз. Бул жерде 4, бул бирдиги болуп эсептелет. Андан кийин эгерде 2 орундуу, 3 орундуу жана башка көп орундуу сандар кетсе, бул аймак бири-бирине кошулат. 2 чекит, ал эми биринчи талаада 6 чекит экөө кошулуп 8 деген ондугун берди. Ал эми биз 2 орундуу санды көбөйтүп атабыз. Демек 3 орундуу сан келип чыкты бул жерде. Эң жогоркусу бул жүздүгү болуп эсептелди. Демек биз натыйжада 384 деген санды алдык. Эми комментарийге сиздер 27 көбөйтүлгөн 32 деген сандын ушул ыкмада көбөйтүлүшүн калтырып кетиңиздер.